Assalamu alaikum жамаат. Бүгүн грузовой тариф S кузов жөнүндө маалымат берейин деп чечтим. Porter Sprinter айдагандар деле S кузовдун заказдарын аткарып жүрөт. Ошолорго аткарбаганга сунуш берет элем. Таксопаркка кайрылып, параметрлерди өзгөртүп койсоңор болот. S кузовдо ушуга окшогон унаалар иштесе болот. Бул Яндексте тизме бар. Ал тизмеде жок унаалар деле грузовой тарифке жарай берет. Бул уна Toyota Wish. Яндекстин тизмесинде жок, бирок S кузовго жарай берет. Арткы сидениясын монтип жаткызып койсоңор болот. S кузовго жарай берет. Ушинтип көп универсал, көп минивэн унаалар жарайт. Яндекстин тизмесинде жок болсо деле. Таксопаркка кайрылып, каттатып көрсөңөр болот. Арткы сиденьяларын ушинтип жаткызып иштей берсеңер болот. S кузов минивэн тарифке караганда жакшы, баасы кымбат, заказ көп. Ошого сунуштайт элем. Минивэн тарифте иштеп, ана праворульныйлардан коркуп аткан болсоңор, праворульныйды таксиге запрет кылган учурда деле грузовойго жарай берет, потому что только пассажирский перевозкаларга отмена кылып коюшу мүмкүн праворульныйды. Бирок S кузовда монтип иштей берсеңер болот. Бул Toyota Wish. Да, бул жолда эскертип коеюн. Яндекстин тизмесинде жок, бирок S кузовга жарай берет.